Атамбаевдин жээнинин үйүндө тинтүү жүрдү. Бүгүн 4 мартта Бишкек шаардык жана Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Алмазбек Атамбаевдин тууганы Акылбек Асаналиевдин үйүндө тинтүү жүргүзүштү. Бул тууралуу Акылбек Асаналиев Апрель телеканалына өзү билдирди. Маалыматка караганда бүгүн таңкы саат 8ден 20 чамасында Арашан айылындагы Акылбек Асаналиевдин үйүнө 5 милиция кызматкери келген. Алар соттун тинтүү жүргүзүүгө берилген ордерин жана токтомун көрсөтүшкөн. Милиция кызматкерлери үйдүн баарын аңтарып чыгышты. Бирок ошол эле маалда эмне издеп жатышкандарын айтышкан жок, дейт Асаналиев. Тергөөчүлөрдүн айтымында тинтүү иштери 2019-жылдын декабрь айында 5 күнгөй айылындагы май куюучу бекеттеги кол салуу боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу. Бирок Акылбек Асаналиев бул жөн гана шылтоо деп эсептейт. Анын пикиринде тинтүү 2019-жылдын август айындагы Койташ окуясына байланыштуу. Мындан сырткары Акылбек Асаналиев өткөн аптанын соңунда аны Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө профилактикалык сүйлөшүүлөргө чакырышканын кошумчалады. Милиция кызматкерлери андан 2 мартта боло турчу Садыр Жапаровду колдоо митингине катышпоого сөз берген түшүнүк кат жазууну талап кылышкан. Белгилей кетсек, Акылбек Асаналиев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин карындашынын уулу. Жалдагы Мушташ боюнча тергөө ушул айда бүтөт. Бишкектин Жалгичи районундагы Чуулгандуу Мушташ боюнча иш тергелип бүтө элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Борбор калаанын милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков билдирди. Анын айтымында тергөө ушул айда бүтөт. Биздин тергөө кызматы сотко чейинки өндүрүштү улантууда. Шектүүлөр камакта. Тергөө март айында бүтөт. Былтыр 28 августта Ахунбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Мушташта 2 адам мыкаачылык менен сабалган. Аларды сабаганы айтылган Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков окуя болгон учурда кармалып, кайра кое берилген. Жабыркагандардын жакындары арыз жазган соң коомчулукта бул маселе чоң талкууга түшүп, кийин аларга издөө жарыяланган. 6 сентябрда изделип жаткан 2 адам милицияга өздөрү келип камакка алынган. Алар Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишке байланыштуу Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Казыбек Бапышевди кармаган. 23 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту аны үй камагына бошоткон. Ага милицияда иштеп турган учурунда 28 августта окуя болгон жерге жетип барып, Бапышев менен Сейитбековди кармаган милиция кызматкерлерине тоскоолдук кылып, инилерин бошотуп кеткен деген айып коюлган. Прокурорлор Койташ окуясы боюнча сот ачык өтүшүнө каршы эмес. Прокурорлор Койташ окуясына байланыштуу соттук отурумдун ачык өтүшүн колдойт. Бул тууралуу аталган иш боюнча айыптоо тобунун жетекчиси прокурор Темирбек Бекмаматов журналисттерге билдирди. Биз соттун ачык өтүшүнө каршы эмеспиз. Кечээ бүгүн баштапкы соттук жыйындар болуп жатат. Ошондуктан ал мыйзам боюнча жабык өтөт. Бекмаматов журналисттердин прокурорлор иштин өзү карала баштаганда сот ачык өтүшүнө каршы болушпайбы деген суроосуна биз каршы эмеспиз деп дагы бир жолу тактады. Ал ошондой эле сот жабык өткөнү жатат деген сөздөр тарап, иш саясатташтырылып жатканын айтты. 3 мартта айыпкерлердин жактоочулары иш жабык өтүп калышы мүмкүн экенин билдирип, күмөн санап жатышкан. Бүгүн 4 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын уланды. Бул иште айыпталуучулардын адвокаттары соттон камакта отургандардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүштү. Судья өтүнүштү караш үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кетип, саат 14:30га чейин тынуучу жарыялады. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200дөн ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишти тергеген ИИМдин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адам тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө иш катары тергелип жаткандыгы мурда кабарланган.
Дүйнөлүк банк Кыргызстанга коронавирустун алдын алууга жардам бергиси келет. Президент Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банктын Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Лилия Бурунчукту кабыл алды. Жолугушууга банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Болорма Амкабазар да катышты. Жээнбеков Дүйнөлүк банк өлкөнүн инвестициялык климат, социалдык чөйрө, энергетика, транспорт, санариптештирүү, билим берүү жана социалдык объектилерди куруу жаатында колдоо көрсөтүп жаткан стратегиялык өнөктөштөрүнүн бири экенин белгиледи. Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү Кыргызстан менен кызматташуу уланаарын билдиришти. Дүйнөлүк банктын Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук банк коронавирус менен күрөшүүдө өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам бериш үчүн атайын фонд түзүүнү пландап жатканын, анын алкагында Кыргызстан менен кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн караштырууга даяр экенин билдирди. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын негизги донорлорунун бири. Ал 1992 жылдан бери өлкөдө 63 долбоорду ишке ашырууда. Алардын жалпы суммасы $1 миллиард түзгөн. Мадумаров: эл үчүн шайлоо революция болушу керек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын эксперттер талдайт программасында митингден кандай сабак алыш керек деген суроого жооп берип жатып, ушундай пикирин билдирди. Анын сөзү боюнча, келе жаткан шайлоолордо эл өзүнүн аң сезимине революция кылууга тийиш. Митингдерден коом, эл сабак алышы керек деди ал. Революцияны жасай турган бир гана күн бар, ал шайлоо. Ошо шайлоодо эл бүгүнкү башаламандыкка алып бараткан саясий күчтөрдүн казанын тескери аңтарып коюшу керек. Эл мына ушундай арам бийликке да, алардын акчасына да тойдук. Биз мамлекет деп таза инсандарды көтөрөлү, напсибизди тыялы деген тыянакка келүүгө тийиш. Бирок тилекке каршы тескерисинче мына ушулар эртең барып акчаны таратканда элдин баары анын артынан ээрчит. Эл кандай болсо ошого жараша бийлик. 2-мартта Бишкекте абактагы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылгандардын митинги өткөн. Анын катышуучулары жогорку кеңешти көздөй жөнөгөндө милиция тозуп тараптар кагылышкан. Милиция суу бүркүп, желим ок жана көздөн жаш агызуучу газды колдонуу менен митингчилерди кууп таркаткан. Эки тараптан таштар ыргытылып, жол жээгиндеги айрым машиналар менен айрым мекеме ишканалардын терезелери талкаланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет митингди уюштуруучулар деп бир нече кишини кармаган. Алардын ичинен Садыр Жапаровду бошотуу штабынын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен митингдин дагы бир катышуучусу ДА аттуу жаран. Жазык кодексинин 39-беренеси жана 309-беренеси боюнча шек саналып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. ИИМ митингде башаламандык кылуу үчүн шектүү катары 4 киши кармалганын маалымдады. Сооронбай Жээнбеков: ультиматум тили кабыл алынбайт. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 3-мартта өлкөнүн экономикалык коопсуздук маселелери боюнча бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда чакан курамда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Жыйында президент 2-мартта Бишкекте өткөн митинг тууралууда сөз сүйлөп, мамлекеттик бийлик өлкөнүн экономикалык коопсуздугун бекемдеп, жарандардын тынч жашоосун камсыз кылууга милдеттүү экенин белгиледи. Кечээ милиция кызматкерлери өз милдеттерин толук аткарышты. Алар шаардыктардын тынч жашоого болгон укугун коргоп, шаардагы тартипти камсыз кылышты. Мамлекет башчысы катары дагы бир жолу кайталап айтам: коомдогу тынчтык баарынан жогору турат. Бардык маселелер укуктук талаада чечилет. Ультиматум тили кабыл алынбайт. Өлкөдө мыйзамдуулук сакталышы керек, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын дүйнөгө жайылып жатышынан улам өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселелерине көңүл бурууга басым жасады. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери бул багытта көрүлүп жаткан антикризистик чаралар, өлкө экономикасы үчүн кесепеттердин алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө маалымат беришти. Кыргызстанда ажырашуу көбөйдү. Кыргызстанда ажырашуулардын саны көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Адилет Бейшеналиевдин айтымында 2018 жылы 10.434 ажырашуу катталса, былтыр 2019 жылы бул сан 10.995 түзгөн. Бир жылда бул көрсөткүч 561ге көбөйгөн. Ажырашуу тууралуу арыз эң көп берилген аймак Бишкек шаары. Борбор калаадан 2000ден ашуун арыз, ал эми эң азы Ош, Нарын жана Талас областарында. Бул жакта ажырашуулардын саны 500дөн ашпайт, деди Бейшеналиев. Жалпысынан 2019 жылы Кыргызстанда
49.395 нике катталган. Эң көбү Ош жана Жалал Абад областарында, эң азы Нарын жана Талас аймактарында. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстанда жарадар болгон Илбирске жардам бермей болду. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарадар болгон Жаа Барс аттуу Барска жардам берүү үчүн донорлордун көңүлүн бурат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине өкүлчүлүктөн билдиришти. Жырткычты Талас областынан Бишкекке 10 январда алып келишкен. Рентген анын денесинен башынан чачма октор бар экенин аныктап, Борбор калаага жеткирилгенден кийин жаныбарга ветеринарлар операция кылышкан. Анда жырткычтын оң көзүнүн кареги жарадар болгонго чейин эле соолуп калганы анык болгон. Ал эми экинчи көзү адамдар кол салганда жабыркаган. Жаныбарга Жаа Барс деген ысым ыйгарышкан. Биз ар кайсы мамлекеттердин элчилердин, ишкерлерди жана белгилүү адамдарды чакырып, жарадар Барска барып келели деп жатабыз. Мындай жол менен Барска жардам берип, андан тышкары жаныбарларды коргоо көйгөйүнө көңүл бурдурууну көздөйбүз. Бириккен Улуттар уюмунун системасынын Кыргызстандагы координатору Азония Ажиолова делегаттар менен биргеликте жаныбарга 6 мартта барууну пландоодо дешти өкүлчүлүктөн. Учурда жаныбар буг эне коомдук фондунун камкордугуна алынган. Согуштун ардагерлерине жардам катары 75 000 сомдон бөлүнөт. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолу төлөнүүчү жардам катары 75 000 сомдон бөлүнөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, президент Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөмдөр жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык ар бир ардагерге бир жолку төлөнүүчү акчалай жөлөк пул катары 75 000 сомдон бөлүнөт. Азыркы тапта өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 251 ардагери жашайт. Алардын ичинен 65 согуштун майыптары, 153 согуштун катышуучулары, 15 экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары түзгөн концлагерлерде, мажбурлап кармоо жайларында жашы жете элек кезинде туткун болгон адамдар. 18 1941 жылдан 1944 жылга чейин Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген. Ал эми эмгеги үчүн сыйланган адамдар. Президенттин маалымат кызматы 2010 жылдын 1 январынан тарты улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жеңилдиктердин ордуна ай сайын 7 000 сомдон акчалай компенсация берилип келерин айтты. Мындан сырткары президенттин өмүр бою берилчү 10 000 сом өлчөмүндөгү стипендиясы төлөнөрү, ардагерлер ай сайын пенсия да алышары кошумчаланды.